Мен атым Көчөрбаев Адилет. Кесибим боюнча тиш доктурмун, Таластан боломун. Бул кооператив боюнча мен соц тармактардан билдим. Жана башка тааныштарым да айтып калды. Анан кийин ушул жакка келип консультация алдым. Ар бир мындай үй алардын астында ушундай бир сезимдер, ишенбей турган бир сезимдер пайда болду. Бирок бул жактагы балдар менен сүйлөшүп, кандайдыр бир ишенич пайда кылышты. Ноябрь айында келип акчасын төлөгөнбүз. Бул 2.500.000, анын 4/1 бөлүгүн төлөгөнбүз. Бул 25%. Бул 625.000 сом. Анан кийин 4,5 ай күттүк. 4,5 ай ноябрда турганбыз очередке. Азыр март айында мына 2-3 күн мурун батирибизди алдык. Оформление толук бизге оформление болду. То есть биз батирдин ээси болгондуктан бизге оформление болду. Бирок оформление болгондон кийин биз кайра Келечек компаниясына арестке бердик. 75%-ын төлөгөнгө чейин Келечек компаниясында арестте болот экен. Андан кийин 75%-ын толук төлөп бүткөндөн кийин аресттен чыгарып, кайра полностью биздин намыбызда болот. Мисалы бул Келечек кооператив менен ушинтип квартира алгандан кийин деги эле аренда төлөп жүрө бербей, келип ушул кооперативке эмне кылып, эми каражатыңар бар болсо, кичине болсо да кичине чогултуп, анан кийин ушундай кадамдарга барыш керек деп ойлойм. Бул кандайдыр бир жерде да элге да жардам чоң. Ушинтип бир бөлүгүн төлөп, бир бөлүгүн аренда төлөбөй, ушинтип бир аздан болсо да өзүнүн батири пайда болуп калат.